АКШ Кыргызстанга виза берүүнү чектейби? Вашингтон Пост жарыялаган тизмеге Кыргызстан эмнеге кирип калган? Америкада иштеген кыргыз мигранттарына анын кандай таасири бар? Кыргыз бийлиги бул жаатта кандай иш алып барууда? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Трамптын администрациясы АКШга кирүүгө тыюу салынган же чектөө киргизилген өлкөлөрдүн тизмесин жаңылоону көздөдө. Бул тууралуу Вашингтон Пост басылмасы Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин кызматтык катына таянып жазып чыкты. Маалыматта Американын кара тизмесине дагы 36 өлкө кошулары айтылат. Бул тизмеге Африканын 25 өлкөсү, анын ичинде Египет, Жибути жана Кариб бассейниндеги жана Тынч океандагы бир нече мамлекеттер кошулган. Ал эми Борбор Азиядан жалгыз Кыргызстан кирген. Мамлекеттик департаменттин кызматтык катында бул өлкөлөр 60 күндүн ичинде Вашингтондун тынчсыздануусунун себептерин чечип, сүйлөшүүлөргө барбаса, кара тизмеге кирери айтылган. Вашингтон Пост жазгандай, Ак үйдүн бул өлкөлөрдү кара тизмеге киргизип жатканына мөөнөтү өтүп кеткен визалардын көптүгү, тастыкталган документ берүүчү органдын жоктугу жана башка маселелер себеп болгон. Эмнеден улам АКШ Кыргызстанды кара тизмеге киргизгиси келет? Чынында эле АКШда мыйзамсыз жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны көппү? Бишкек Вашингтон менен кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат? Бул суроолорду Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыровго узаттык. Америкалык тарап айтып атат, окуу менен барып же турист болуп барып Американын аймагында калып кеткен чет мамлекеттин жарандары бар депчи. Анын арасында дагы биздин жарандар болуп атат. Ошол жарандарга бул маалыматты жеткирүү азыр иштери жүргүзүлүп атат да. Жеткирүү иштерин биз бул жакта дагы Кыргызстандын аймагында дагы алдын ала чыгып кеткенге чейин жарандарга дагы барганда мына окуу менен баратпайбы? Акыркы 24-жылкы статистиканы алсак, 1500дөн ашык биздин студенттер Американын аймагында окуп жүрөт. Ошолор мына окууга баратат, же турист болуп баратат. Ошолорду алдын ала аларды мыйзамдарды сактагыла деп биз бияқта иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо 36 мамлекет деп атпайбызбы? Алардын арасына кирген мамлекеттер бул ошол уже АКШнын аймагына кирип, жана 10%тен ашык мыйзам бузуулар болгон жарандарды аныктап, ошол мамлекеттерди киргизгенге пландаштырылган бир өзүнчө алардын чечими болуп атат да. Биз эмне үчүн ошол тизмеге илиндик? Чын эле мыйзамсыз жүргөн мигранттар көбөйдү же балким кылмыш кылып кеткен мигранттар көбөйүп атабы? Баягы мындай факторлорун атасаңыз. Ал эме белгисиз да. Ал жанагы ички протокол, мамлекеттик департамент ички протокол деп атпайбы? Ал внутренний документ. Внутренний документ менен ал жерде кандай маалымат жазылган, алар бөлүшпөйт. Сиздерге ошондо кат келдикпи АКШ тараптан, эч кандай? Мындай сүйлөшүүлөр ошон эми Вашингтон Постко чыккан маалымат, ал убакыт өткөндөн кийин ал бир жыйынтыгы чыгат да. Биз ошо жыйынтыкты чыга электе эле алдын ала иштерди жүргүзүп атабыз да. АКШда консулдук каттоодо 7000ден ашык жаран бар. Кадыровдун айтымында бул жарандардын көбү Америкада жашоого, иштөөгө же окууга укугу бар мыйзамдуу статус менен жүргөндөр. Эгер Кыргызстандагы визалык чектөө коюлушу мүмкүн болгон өлкөлөрдүн катарында болуп калса, АКШда жүргөн мигранттардын тагдыры кандай болот? Бул чектөөлөр алардын жашоосуна кандай таасирин тийгизет? Мыйзамдуу жүргөн мигранттар болсо, аларга эч таасирин тийгизбейт. Анан мыйзамсыз ошол визанын мөөнөтү өтүп кеткен болсо, өзүн легалдаштырбаса, анда аларга таасир берет да. Ал протоколдун ошол ички протокол болуп атат да, мамлекеттик департаменттинчи. Ал эми анын чечиминде кандай жазылат, кандай жоболор болот, аны биз азыр алдын ала биле албайбыз да. Биздин мыйзамдар деле өзгөрөт да. Биз дагы ошо миграциялык чөйрөдө мына жакында эле 10-июнга чейин деп бүт бар чет мамлекеттин жарандарга кичине бир амнистия, отсрочка берип, өзүңөрдү легалдаштыргыла деп чет мамлекеттик жарандардын Кыргызстанда ошондой мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
аларда кандай бир түзүп береби же бир мөөнөттү бекитип ушул мөөнөттө чыгып кеткиле деген береби, аны дагы эми биз билбейбиз да. Бирок алардын өзүнчө программасы уже иштеп атат. Ошол өз каалоо менен барып, айтып эметкенде америкалык тарап ал чет мамлекеттик жарандар мыйзам бузуп жүргөн болсо, аларга чыгып кетүүгө көмөк көрсөтөт да. Жана андай жарандар бир кандайдыр бир алар тизме түзсө же кийин бир чектөө койсо, ошол тизмеге кирбей калышы мүмкүн. Муну дагы биз так 100% айта албайбыз, ошондой болот депчи. Бирок мыйзамсыз жүргөн жарандар өз ыктыяры менен чыгып кетсе, анда аларга америкалык тараптан, америкалык укуктуу мыйзамдуу органдардан колдоо көргөзүлүп иш алып барылат. Вашингтон Пост макала жарыялагандан кийин эле Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Кейт Коллинс менен жолуккан. Жолугушууда кара тизме маселеси дагы көтөрүлгөн. Жыйынтыгында эки тарап консулдук жана миграциялык чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары да бекемдөө үчүн үзгүлтүксүз байланышта болуп турууну макулдашкан. Андан кийин Кыргызстандын Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар саясий, соода экономикалык жана консулдук укуктук чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулаганы жана санкциялык маселелердин эки тарапка тең алгылыктуу чечимдерин табуу үчүн биргелешип иштөөгө даяр экени айтылды. Саясат талдоочу Эмиль Жороевдин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстан менен АКШнын саясий мамилесинде ишенбөөчүлүк же келишпестик жок. Ал эми визалык чектөөлөргө кыргыз жарандары тарабынан миграциялык мыйзамдардын бузулушу себеп болушу мүмкүн дейт. Жана 36 мамлекеттин жарандарына болгон ар кандай визалык чектөөлөр болушу мүмкүн деген алигиче толук чечим кабыл алына элек, ал каралып жатат. Ал менимче бул эки тараптуу өзгөчө АКШ менен Кыргызстан ортосунда кандайдыр бир саясий келишпестик же башка бир маселе бардыгынан эмес, такай статистикага каралган маселе болуш керек деп ойлойм. Ал тилекке каршы бизде болуп келген нерсе буга чейин да болгон, бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Чындыгында пайыздык жагынан алып караганда ошол Кыргызстандын жарандары ар кандай туристтик жана башка студенттик визалар менен барып, мөөнөтсүздүн өткөзүп жиберип, визасынын калып калган учурлар көбүрөөк байкалат экен. Ошо визалык милдеттенмелерин, визанын жанагы шарттарын бузуп алган учурлар көп катталат экен. Мисалы үчүн ошол менен бир топ башка мамлекеттерге салыштырмалуу, ошол эле Казакстан менен салыштырмалуу мисалы үчүн. Эми ар ким өзүн ойлойт экен да. Ар бир жаран барганда ошол визасын мөөнөтсүз жана мыйзамсыз бузуп алганда ойлошу керек. Ушул менин кылган аракетим башка кыргызстандык мекендештерге жалакасы тийип калышы мүмкүн деп. Ошол тилекке каршы ошондой көбүрөөк байкалат экен. Ошол статистикага карай мыйзамды бузгандар көбүрөөк катталат экен деп мүмкүн биз менин билишимче ошол себептен таралып жаткан экенбиз. Эмиль мырза, мындай да ошондо эгерде Кыргызстан мынакей ушул кара тизмеге кирип кала турган болсо, бул Кыргызстандын эл аралык аброюна кандай таасирин тийгизет? Бул биринчи эле кезекте менимче бул түздөн-түз ошол жарандарыбызга жалакасы тиет, терс таасирин берет. Анткени бизде миңдеген жарандарыбыз барып келип расмий, мыйзамдуу, легитимдүү оокатын кылып, аракетин кылып жүргөндөр үчүн терс таасир тийгизет. Жалпысынан Кыргызстандын мамлекет катары эл аралык аброю кандай дегенде, албетте аброй алып келбейт. Оң жагына түрткү болбойт, жакшы болбойт, бирок кескин түрдө биз такыр иштен чыгып калабыз, репутациябыз өтө кескин начарлап кетет дегенден эле алысмын. Эми андай ар кандай нерселер болуп турат экен. Албетте бул ошондой туристтер үчүн негизи эле инвестиция болуп ар кандай жагынан бир аз кошумча дагы бир катмар суроо туудурушу мүмкүн кызыккан тараптар үчүн. Бирок кескин түрдө такыр биз Кыргызстанды айланып өтчү болуп калышат дегенден алысмын. Баарыбыз мамлекет катары, коом катары биз өзүбүздү ушундай
башка сыртка чыкканда, башка мамлекетке барганда ушул маданиятыбызды бекем кармаганыбыз жөнүндө мындан сырткары албетте мамлекеттин аброю дегенде толгондой башка деле маселелер болуп жатат. Эгер биздин аброюбуз ошол ар нерсеге жабыркай турган болсо, бул айтылып жаткан, күтүлүп жаткан, мүмкүн боло турган визалык чектөөлөрдөн башка дагы да маанилүү нерселер көп. Айтмакчы, буга чейин дагы тактап айтканда 2020 жылы Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык визаларды чектеген. Буга коопсуздук жана идентификация маселелериндеги жетишсиздиктерди тактап айтканда жасалма кыргыз паспорттарынын кеңири жайылышын себеп кылган. 1 жылдан кийин Джо Байдендин буйругу менен бул чектөө алынган. Трамп президенттик 2-мөөнөткө киришкенде миграциялык саясатты катаалдаштырарын убада кылып, бир нече жарлыкка дароо кол койгон эле. Мыйзамсыз миграция менен күрөш анын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болчу. Ал Ак үйгө кайтып келери менен 2 жуманын ичинде 4000ден ашык мигрант өлкөдөн чыгарылган. Ошентип, Трамптын администрациясы 1 жыл ичинде 1 миллион мигрантты депортация кылууну пландап жатканы айтылган. АКШнын улуттук коопсуздук департаментинин маалыматы боюнча 2025 жылдын башынан бери өлкөдөн жалпы 117 000 адам чыгарылган. 1-майда Нью-Йорктон Кыргызстандан депортацияланган 20 жараны келген. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жыл башынан бери кыргыз жарандарына кайрылып, миграциялык мыйзамдарды бузбоого чакырып келет. Ошондой эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы кыргыз жарандарын визалык режимдин талаптарын сактоону эскертет. Буга чейин Америка 12 өлкөнүн жарандарына өлкөгө кирүүгө таптакыр тыюу салган. Анын ичинде Оганстан бар. Бейрасмий маалыматтар боюнча АКШнын Иллинойс штатында эле 40 000ден ашык кыргыз жараны жашайт. Алардын миграциялык статусу боюнча расмий маалымат жок. Америка Кошмо Штаттарында орточо айлык акы $5174 түзөт. Бул сумма штатка жараша орто эсептен аз же көбүрөөк болушу мүмкүн. Мындай маалыматты АКШнын эмгек бюросу тараткан. Америкага мигранттардын көбү жакшы жашоо куруу үчүн барышат. Анткени АКШда эмгек акы жогору болгондуктан башка өлкөлөргө салыштырмалуу аз убакыттын ичинде мигранттар бутка тура алат. Вашингтон посттун кара тизмеге кириши мүмкүн болгон 36 өлкө боюнча чыгарган маалыматын Трамптын администрациясы азырынча тастыктай элек. Ал эми кыргыз бийлиги АКШдан расмий кат келе электигин билдирип жатат. Бирок ошол эле учурда кыргыз тарап Американын элчиси жана консулдук бөлүмүнүн башчысы менен жолугушууларды уюштуруп, кызматташууга даяр экенин белгилеп жатат. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.